Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 1-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан посылка айылынан сатыла турган германский проекте салынган өтө чоң сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер бул Чагыр жана ошондой эле посылка айылынын ортосунда турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер, эгерде Ош тараптан келген болсоңуздар, шаар тараптан Мадыны көздөй түз жүрүп келе бересиздер. Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта Чагыр айылы бар, билесиздерби? Чагыр айылына кирип түз жүрүп келсеңиздер, ушул мен турган жерге келип каласыздар. Анан кааласаңыздар бул жака Учкун тараптан дагы жүрүп келсеңиздер болот. Учкун айылына кирип, мал базарга бурулбай, бул жака түз жүрүп келсеңиздер дагы болот туугандар. Так, мынакей. Ориентирди сиздер мына ушул Береке дүкөнүн алсаңыздар болот. Мал жерде турат. Кайсыл тараптан келсеңиздер дагы ушул Береке маркеттин жанындагы көчөгө кирип жүрсөңүздөр бул жагы посылка айылы болуп калат. Түз жүрүп барасыздар, анан сол тарапта жайгашкан 5-чи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз туугандар. Мен айткан ушул көчөгө кирип, бул жака бир аз эле жүрүп келгениңиздерде, ушул көчөнүн оң тарабында ушул үй сатылат туугандар. Мынакей бул көчөлөрүнүн көрүнүшү, үйлөр дагы көп экен. Сатыла турган жер үйдүн жери 8 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Анан мына жакта 4 тарабы тең пескалок забор менен тосулган, чек аралары такталган туугандар. Бул тарапта болсо германский проекти салынган чоң үйү дагы бар экен туугандар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү өтө жакшы качествода, жакшы германский проекти салынган үйлөрдүн бири дейт ээси. Эми албетте өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Жери 8 соток, чек арасы ушул жерден башталат. Анан мына пескалок забордун аягына чейин болуп калат. Условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу бар, таза суу бар, свет дагы бар туугандар. Шаарга деле жакын, Ошко где-то бир 20-25 мүнөттө кеңири Кудай буйруса кирип барасыздар. Мынакей мына жакта воротасы бар экен, ачып кирип келе бересиздер. Жери 8 соток, 4 тарабы тосулган. Суу свет боюнча маселе жаралбайт туугандар. Мына жакта германский проекти салынган ушул даяр үйү дагы бар экен. Курулушу толук бүткөрүлө элек. Кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып бүткөрүп аласыздар. Жалпысынан 3 кабаттан турган үй туугандар. Узун турасы болсо 12ге 10, жалпысынан 8 бөлмөдөн турат. Негизи 3 кабат. Бышык кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Мынакей ушундай прихожкасы. Так. Сейсмопоиск колонналары көрүнүп турат. Ээси дагы 2-3 жолу кайталап айтты. Жакшы качествода салынган үй дейт туугандар. Мына жагы болсо санузели, бул жагы дагы бир бөлмөсү. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган, подвалы дагы бар экен. Подвалына мына жакта эшиги бар экен, ошол жактан дагы подвалына кирип келсеңиздер болот. Подвалы биринчи кабаты, бул экинчи кабаты, анан үйдүн тарабында 3-чү кабаты жайгашкан. Мынакей ушундай туугандар. Кийин ала турган болсоңуздар, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, кирип, кеңири жашай бересиздер. Так, подвалы бар, көргөзүп бердим. Азыр лестница менен экинчи кабатына чыгабыз. Экинчи кабатка лестница менен чыктык. Кийин ушул жерге лестница жасатып аласыздар. Экинчи кабатка чыга турган, анан ушул жерден эле 3-чү кабатка чыга турган лестница жасатып алсаңыздар болот. Жалпысынан 3 кабат 8 бөлмөдөн турат. Мынакей бул экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Плита бар. Мына жакта да плита ташталган туугандар. Сейсмопоиск колонналары көрүнүп турат. Анан күнгөй тарапта жайгашкан үй. Бул тарапта болсо 2 бөлмөдөн турган толук курулушу бүткөрүлө элек дагы бир курулушу бар экен. Кийин бул жерге 3 очок же сырткы времянка жасатып алсаңыздар болот. Варианттары көп. 4 тарабы тең мына ушундай заборлор менен тосулган. Себеп дегенде 3 тарабында тең коңшулар жашайт. Забор кылыштын кереги жок. Келип эле ушул үйдү бүтүрүп кирип жашай бересиздер. Так, мына жактан чыктык. Мына жерден 3-чү кабатка чыгып кетесиздер. Крышалары андулин менен жабылган, бүт бардыгы жакшы сонун дейт ээси. Эми шартка байланыштуу гана сатка коюп атыптыр.
Окей. Ушундай туугандар. Мектеп, бала бакча, магазин эмне керек болсо албетте эле бүт бардыгы ушул айылда бар. Кийин дагы келип өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Ушундай үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Германский проекте салынган үй туугандар. Так, документтери дагы экен. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул сатылуучу үйдүн баасын айтайын. Баасы болсо туугандар $90,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо жакшы кеми болот тутат. Вариант амбе жолдорун дагы ээсине чалып өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшөсүздөр. Мындайча айтканда көп эле иштери бүтүп калган жакшы проектте салынган үй. Крышалар андулин менен жабылган, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган туугандар. Ушундай сонун экен. Барыңыздарга ийгилик. Ээсинин номери экранда жазылган. Ушундай сонун проектте салынган, сонун жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар туугандар.